Урматтуу Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын жоокерлери, офицерлери жана кызматкерлери, сиздерди Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын күнү менен чын дилимден куттуктайм. Өлкөбүздүн алгачкы эгемендик жылдарында 22 жыл башта түзүлгөн Улуттук гвардия ушул күнгө чейин Кыргыз Республикасынын эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн, конституциялык түзүлүшүн, коомду жана жарандарды коргоону камсыздоого өзгөчө салым кошуп келүүдө. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде дегендей, ата мекенге кызмат кылуу илгертелинде баркталып, бааланып келген. Аскердик кызмат өтөө бул ата мекенибиз Кыргызстанга ак кызмат кылуу жана аны сүйүү деп негизделет. Андыктан Улуттук гвардиянын катарында кызмат өтөө бул чоң сыймык. Ата мекенди коргоо ар качан өзүн чыныгы атуулмун деп эсептеген ар бир жарандын ыйык милдети болуп келген жана боло бермекчи. Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын жоокерлери ушул күнгө чейин өлкөбүздү коргоп келген ата бабаларыбыздын каармандык салттарын жана эркиндиктерин татыктуу улантып келүүдө. Сиздер өз милдетиңиздерди абийирдүүлүк жана жоопкерчилик менен өтөп, кажыбас кайраттуулуктун жана чыдамкайлыктын үлгүсү болуу менен көптөгөн келечектеги мекен коргоочулардын жүрөгүнөн орун таптыңыздар. Сиздерге кыргыз эли тарабынан эң чоң жоопкерчиликтүү милдет жүктөлгөн. Ал мекенибиздин кызыкчылыктарын эң жогорку деңгээлде коргоо жана анын аскердик коопсуздугун камсыздоо. Бул ыйык парызды Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардия кызматкерлери жана жоокерлери ар намустуулук менен аткарууда. Тынчтык жана туруктуулук өлкөбүздү алга карай өнүктүрүүнүн эң негизги булагы. Биз бул байлык үчүн эч убакта талыкпастан кызмат кылышыбыз керек жана келечек муунун колунда ата мекенибиз Кыргызстанды татыктуу өткөрүп берүүбүз шарт. Урматтуу Улуттук гвардиянын кызматкерлери жана жоокерлери, сиздерге бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана жашоодо чексиз жетишкендиктерди жана ийгиликтерди каалайм. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Бактыбек Калмаматов.